Нарында айт намазы буга чейин Турдакын Усубалиев атындагы Борбордук аянтта уюштурулуп жүрсө, жарандардын коопсуздугу үчүн бул рейет Азирет Али мечитинде окулду. Намазга чейин облус казысынын орун басары чогулган элге бул күндүн маанилүүлүгүн кеңири токтолду. Ошондой эле президенттен Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов 12 айдын улуусу болгон Ороз айынын жыйынтыкталышы, Ороз айт майрамы менен куттуктап өлкөнүн тынчтыгы, элдин ынтымагын, биримдигин тиледи. Дубанда Борбордук мечиттен тышкары шаардын жана райондун мечиттеринде дагы айт намазы окулду. Ал эми коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милиция кызматкерлери иштеп жатат. Ойлогон ой, алдыга коюлган тилектердин бардыгы Кудайдын кулагына жетип, тилегиңиздер орун алсын. Теңир тоо желгебиз, Нарын облусубуз дайыма аман эсен болсун, турмушубуз бейпил болсун. Нарын облусу өнүгүү багытка жолуна түшүп, өнүккөн областтардын катарына да кирип, алдыга жүрө берелик. Айт күнүбүз марек болсун, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынччылык, токчулук, береке берсин. Асмандан жерден келген балайлардан сактасын. Мусулманчылыкта 30 күндүк орозобуз кабыл болсун. Дуа тилектерибиз, кылган ибадаттарыбыз, окуган намаздарыбызды Аллах кабыл кылсын. Тынччылык, токчулукта болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун, ырыскы ынтымак болсун. Жалпы теңир тоолук элибиздин атынан жалпы кыргыз элине ушул Ороз айт майрамыңыздар менен мусулмандардын ушул майрамы болгон Ороз айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Жалпы элибизге тынччылык тилейбиз, бейкутчулук тилейбиз. Мына буга чейин да Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ушул элибизде, жерибизде, ал ичинде Нарын жергебизде жакшы өнүгүүлөр болду. Жолдор салынды, жаңы объекттер курулуп атат, бала бактылар салынып атат, больницалар курулуп атат. Ошонго кошулташыл дагы өнүгүүлөр болсун деген тилектерди айталы. Ар дайым элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Бөөдө кырсык балайдан Кудай таалам сактасын.